Это дом Ларри. Яст, улица... Бұл Ларринин үйі. Кажардағы бұл сарайдың 150 жылдан ашық тарихы бар. Анын иесі 19 кылымда Ес шаарында жашаған белгілі содагер Хадж Мохаммед Ибрахим Ларри болған. Жана үйдің аянты 1700 квадрат метр жерде елейді. Знаменитый купец Язда 19 века. Алы чөлдүү аймакка тиешелүү болгон 6 уникалдуу архитектуралык курулуштан турат. Сырткы чоң жана кичине короосу, зал, веранда, комнаталары менен. Үйдүн архитектурасынын өзгөчөлүктөрүнүн бири бөлмөлөрдүн бардык терезелери жана эшиктери короого карап, негизги өтмөк болгон кире бериш эшиктен башка эч бир эшик сыртка ачылбайт. Обитатели дома зимой использовали северный осадник. Үйдүн жашоочулары кышкысын түндүк сарайды пайдаланышса, жайкысын күзгүлөрдөн турган зал негизделген түштүк сарайды колдонушчу. Ал эми чыгыш сарайды кышында, батыш сарайды жазында пайдаланып келишкен. В домах Язда двор играет... Ес шаарында үйдүн короосу чоң роль ойнойт. Кажардагы бул үйдүн короосундагы бассейн, фонтан жана жашыл бак ага көркөм кооздукту тартуулап турат. Деревянные двери. Жыгачтан жасалган эшиктер, терезелердеги жасалгалар, гүлдүү айнектер Кажар дооруна тиешелүү болгон эң сонун архитектурадан кабар берип турат. Дом Ларри славится своим... Ларринин үйү күзгүлөрдөн турган залы менен да белгилүү. Анын дубалдары жана шыбы күзгү же жыгачтан жасалып, кооз картиналар менен толукталган. Бул анын архитектурасынын көркөмдүгүн ого бетер арттырып турат. За террасой находится... Террасанын ары жагында бийик бадгир орун алган. Ал веранданын бурчунда орнотулуп, короодон караган адамга жакшы көрүнүп турат. В качестве стройматериалов в этом доме использованы глина. Үйдүн курулуш материалы катары ылай жана кирпич колдонулган. Ал бышык жана чөлдүү аймактагы күндүн аптабына каршы турууга жакшы жардам берет. Ларринин үйү Ирандын улуттук мурастарынын тизмесине киргизилген жана Перс архитектурасын жактырган туристтердин сүйүктүү жайына айланган. Поклонников персидской архитектуры.